Бир кийимдин кичинекей эмесин таптык да ушундай. Сейрек кездешүүчү германиялык зиңгер тигүү машинасынын кызыктуу тарыхы бар. Байыркы буюм Шекер айылынан чыккан илим билимдүү мамлекеттик ишмер Моңолбаев Султанбекке таандык болгон. Ал Талас өрөөнүнүн орус тузем мектебинен окуп, билим алган, орус тилин мыкты өздөштүргөн адам эле. Билимдүүлүгү менен кошо камкор, тууганчыл, күйүмдүү инсан болгондугу инисине көрсөткөн колдоосунан көрүнүп турат. Төрөкул Айтматовду Ташкентке жаштардын съездине катышуусуна жана андан ары советтик партиялык мектепте окуусуна жиберүү үчүн аялынын ушул кол машинесин Олуятадагы күрөөканага өткөрүп, андан алган акчасын ага берип окууга жөнөткөн. Ошентип Төрөкул Айтматовдун мамлекеттик ишмердүүлүгүндө анын таасири зор дейт туугандары. Сөзүн колдогон керектүү киши Төрөкул Айтматовду ушул машинени коюп окуткан. Анан мен эми жаштарга, кыргыз элине, мусулман элине тарбия болсун деп ушуну 200 жылдан бери сактап мына алып келип силерге тапшырып атам. 1937-38 жылдардагы репрессия канчалаган адамдарды бейгүнөө жазалап, үй бүлөсүнөн ажыраткан. Ошолордун катарында Султанбек Моңолбаев менен Төрөкул Айтматов да болгон. Бири 1937 жылдын 11 декабрында, экинчиси 1938 жылдын 5 ноябрында эң чоң жазага тартылган. 20, 30, 40, 50 жылдары Кыргызстандан 20 миңге жакын адам репрессияланган. Мына ошо репрессиялангандардын 1-6 миңге чукулу атылган. Ошо атылгандардын арасында ошол бүгүнкү күндө ошо зиңгер машинкасын раритет экспонат катары тапшырып аткан Моңолбаев Султанбек да атылган. Репрессияда атылып кеткен, бирок кайсы жерге коюлганы белгисиз. Анан алсыр фамилиясы чыгып, ушунча жылдан бери тайжелерим баары жазып, ошону изилдеп келишкен, бирок эч жыйынтык чыккан эмес. Анан Кудайдын буйруган жыл экен, ушул быйыл тарыхчыларындаки бул жердин директору Болот Жумашевич киришип атып, азыр ошо изилденип, ошол такталып чыкты. Атабейит музейине быйыл 22 жыл болду. Экспонаттар азырынча жаңылана элек. Эми жаңы корпус курулса, тарыхый мааниси бар буюм тайындарды кабыл ала баштайбыз дейт жайдын кызматкерлери. Атабейиттин мына сөөктөрү атылып алып келген 85 жыл ноябрда болот. 85 жылдын ошонун алкагында алгачкы болуп, ушундай баалуу экспонат биринчи жолу келгенге да биз аябай кубанычтабыз. Ошон үчүн Атабейит комплексине бүгүн аябай салтанаттуу, маанилүү, чоң күн деп эсептейбиз да. Атабейит мемориалдык комплексинин жетекчисинин айтымында улуттук тарыхый мемориалдык комплекстин кыргызстандыктар үчүн мааниси зор. Оор тагдырларга кабылган, өмүрү каны менен тарых жараткандардын жаткан жайы. Кыял Шаршеева, Руслан Сабатаров, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.